Аймактын социалдык, экономикалык, билим берүү, медицина, өндүрүш жана башка тармактарына жаштык күчүн, билим тажрыйбасын берген аксакалдардын эмгеги унутта калган жок. Алсак бир катар улуу муун өкүлдөрүнө улут сыймыгы, ардактуу ардагер, ардактуу айым ордендери тапшырылды. Бул кишинин эмгеги өтө көп, 80ден ашкан инсан күнү түн иштеген. Сыйлыгыңыздар кут болсун, аман-эсен болуңуздар, бала чаканын жакшылыктарын көрүңүздөр. Азыр бүгүнкү күндө ушундай жаш куракка келдиңиздер. Дасторкондун төрүндө, үйдүн төрүндө, төрдүн көркү болуп, бала чакадан жакшы сөз угуп, ысык чайын ичип, кадыр бактын үстүндө жүрүңүздөр. Иш-чара алкагында биринчи жолу улут сыймыгы тапшырылып, эл үчүн ак кызмат өтөгөн ардагерлердин эмгеги өзгөчө бааланды. Ошондой эле ардактуу ардагер жана ардактуу айым ордендери менен дагы бир топ ардагерлер сыйланышты. Ошо бүгүнкү сыйлангандар ошо районубуздун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө барандуу салымы бар. Ошону менен биргеликте айылдарда жашаган жерлеринде кадыры бар инсандар бүгүн сыйланышты. Мындан ары дагы коомдук иштерге аксакалдар уюмунун төрагасы катарында дайыма жаштар менен, айылдар кеңеши менен жана айыл өкмөтүнүндөгү кызматкерлер менен бирге иштеп, жаштарды тарбиялоодо өзүбүздүн зор салымыбызды кошобуз деген ниетибиз бар. Ушул багытта биз иштей беребиз. Бул демилге Лейлек райондук аксакалдар кеңеши тарабынан көтөрүлгөн. Ал эми сыйлыктар Кыргыз Республикасынын ардактуу инсандары коомдук бирикмеси тарабынан тапшырылды. Динара Курбанбекова, Бакыт Саитов, жаңылыктар.